Бүгін бізде мырзалық менен башталат деп аталган семинар болуп атат. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде үй бүлөнү башка пландаштыруу альянсы менен чогуу биргеликте ушул канткенде биз аял затына чындап эле мырзалык мамиле жасай алабыз деген теманын тегерегинде биздин университеттин мыкты студенттери мырзалары менен чогуу ушул семинарды уюштурдук. Бизди уюштурууга колдоо көрсөткөн университетибиздин ректору, экономика илимдеринин доктору профессор Абдулбайт Асаншка менен терең ыраазычылык билдирем. Ушул жерден ушундай бир жакшы шарттарды түзүп берип, биздин ушул кемилгени колдоп атат. Анан буюрса бул биздин семинар тренингибиз уланат. Ушул түзүлгөн волонтерлык команда менен бирге биз жана жогоруда айтып кеткен теманын тегерегинде дагы да бир семинарларды, тренингтерди жана практикалык иш-чараларды уюштурабыз. Өтүп жаткан иш-чара бул Бириккен Улуттар Уюмунун калк жайгаштыруу фонду жана ошондой эле үй бүлөнү пландаштыруу альянсы тарабынан жана ошондой эле биздин өнөктөштөр Өзбек-Кыргыз эл аралык университети менен биргеликте өтүп жатат. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чаранын эң негизги максаты биздин эркектерге маалымат берүү. Кандай маалымат берүү? Эң биринчиден ушул биздин эркектердин жоопкерчилиги аталыгын өндүрүү, ошондой эле биздин эркектердин ошол позитивдүү эркектик деп коебуз, ошол сапаттарга кандай эркектер ээ болуш керек, анан ошондо кандай жоопкерчиликтүү ата болуш керек, ошондой эле ошол зордук зомбулуктун алдын алууда кандай иш-чараларды ошо баягы жергиликтүү окуп жаткан өзүнүн университетинде иштерди жүргүзсө болот. Мындан ары ошол эркектердин ролу кандай? Үй бүлөдө, турмушта, коомчулукта ошол эркектердин ошол зордук зомбулукка кыла турган мамилесин көрүү жана ошондой эле ушул маселелерди чечүү үчүн эркектердин ролу кандай деген абдан жакшы семинар өтүп жатат. Сиздер билгендей 15 март Кыргызстан боюнча президент тарабынан токтом коюлган аталар күнү деген. Ошол аталар күнүнө арналып ошол иш-чара ошол жалаң эркектер ушул университеттин окуучуларына арналып өтүп жатат. Анан дагы ыраазычылык айтып кетет элем, бизге абдан жакшы ушул залды тартуулап берип атат. Ошол жетекчиликке Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жетекчилигине терең ыраазычылык. Мындай семинарларды дагы көбүрөөк өткөрүп, ошол эркектерди ушул маселелерди чечүү үчүн, зордук зомбулукту азайтуу үчүн жана ошол турмушта ролун жогортулатыш үчүн ошо эркектер менен дагы иштөө мындан ары улануусун биз сиздерден суранып кетет элек. Үй кожоюну болгон аялдар барбы? Бар, а? Же только эркектер болот кожоюн? Так. Зөөкүр аялдар билесиңерби? Я. Барбы? Бар, зөөкүр аялдар бар. Так, банкир аялдар барбы? Бар. Аскер аялдары? Коргоочу? Чыгармачыл? Тарбиячы? Спортсмен? Арак ичүүчү? Бар. Тамеки чегүүчү дейт? Бар. Насвай чегүүчүлөр? Жок. Насвай чегүүчүлөр да барбы? Так, наркоман аялдар болушу мүмкүнбү? Бар. Красавица? Бар, а? Эми ушудан эмнени байкадыңар? Кандай айырмачылык бар экен аял менен эркектин ортосунда? Биологиялык айырмачылык болот, башкасы бир. Биологиялык кандай айырмачылык? Ал кайсыл айырмачылык? Жыныс. Значит, аял эркектик. Ошондо кандай айырмасы бар экен экөөнүн? Аял жок. Аял эмне болот экен только? Аял гана эне боло алат, эне болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Эркек гана урук бере алат экен, Ошол гана эки айырмачылык бар экен. Сиз айткан атыңыз ким эле? Омат, молодец. 8-де келген болачу да? Как раз мен Назирага айтып коюш керек. Эртең менен 8-ден бери күтүп алып турушу жигит биздин семинардычы. Действительно мына карап көрсөңүздөр, башка айырмачылык жок экен. Эч кандай биздин ушул биз урук берүүчү, эркектер урук берүүчү аялдар эне болгону баягы биологиялык айырмачылыктан башка эч кандай айырмачылык жок экен. Ошол айырмачылыктын бардыгын биз мына жерде не деп коет экенбиз? Гендер деп коет экенбиз. Ол бир мезгилдерде ушу заброшенный зал болгон. Ошо биздин университет өзү алып туруп анан оңдогон. Андан кийин бир жагы кийин курулду. Az daha
Скопуста махабат чыккандарга Сен поощрение бересиңби? Скопуска чыкса. кандидат наука болгондо доктор өкмөттөр аралык келишимге ие университет болуп түзүлгөндүктөн баягы чыныгы международный университет. Просто у них студенты Скопуска уже мақалалар чыгып, публикациялар чыгып, и они если опубликовали Скопуска, то Скопуста 3 макалам чыкты и ошол макалаларга бизге колдооду айтайын. Эгер мен макаламды биринчи кварталге бере алган болсом, макалам Скопуста, анда мага 60 000 сом университеттер алды. ой, ну вообще Скопус тоже платный. Барлык ушундайлердин көрсө болот да. Страничные истории, да? Как книжку сделали. Да, ушуну көрсөтө берет. спортто маданиятка жеткен ийгиликтер ушу көрүнүп Серьезно награда? серьезно Серьезно награда. сиздер сыяктуу сыйлуу ардактуу коноктор келгенде компакция кылып Правильно, вот ваши достижения все. Ура!